Assalomu alaykum suyukli ko'ruvchilar, Cho'ngsiro dolbori g'ayradan efirde jana bugun bizde ma'nay sodun себептегенде погодаң раздар чабарай жыргатып атат адамды, кубантып атат. Күн ыппызык, айлана чөйрө көктөп баштады. Өзгөчө сонун жаз келгени билинди. Эми жаз келгенде бизде бир сонун өзгөчөлүк бар. Ал эмне өзгөчөлүк десеңиздер, кыздарыбыз ансы деле сулуу болсо, өзгөчө сулуу болуп, татынакай болуп калышат. Жаз келгенде кыздар ачылат деп коебуз, а эмне үчүн ачылат себептегенде өзгөчө сонун кийинип башташат. Ошо кийинген кийимдерин канча сомдон алат болду экен деген кызыктуу суроо менен чыга дедик. Себептегенде мырзаларга кызык болуш керек. Эркектер биз өзүбүздүкүн билебиз. Өтө жөпчөнөкөй бизге кийим тандоодо орусча айтмакчы выбор деле өтө көп эмес. Шым, көйнөк, бутка все анын баары баасы бирдей эле. А бирок айымдардыкы ар кандай бааларда кетет экен, өтө таң калыштуу болуп калыш керек. Анан ар кандай варианттарда кылышы мүмкүнбүз. Ошон үчүн сулуу татынакай айымдардын орто бюджети кийим алганга канча барат экенин билиш үчүн сиздер эмне кыласыздар? 10-15 мүнөт биз менен кошо бул эфирде көрөсүздөр. Анан баштаардан мурда каналга катталып коюңуздар, лайк басып коюңуздар жана эң четтеги коңгуроonu басып койсоңуздар биздин видеолор биринчилерден болуп көрөсүздөр. Чоңсуро баштадык. Катыраак жетип алып. Бир 5000 эле кетет го. 5000 эле целый жазга керектелүүчү кийимдер. Эми эскилерим деле бар да, ошолор деле кийип керектелчү эле нерселерди алабыз. Бир эки көйнөк, бир эки юбка, ошол сыяктууларды деле алып койсоңуз, бир 5000 ашып кетсе баратабыз. Ооба. Эң көп коротконуңуз канча болду эле? Кийимге деп. Бир 10 000ден ашса керек. Баратасыңар именно жазгы коллекцияга. Мен жаппай эле койм. Айта бериңиз, эми не уят бар. Атыңыз ким? Тартпагыла. 5000, 10 000 бир цифраны айтсаңыз анан кетебиз. Канча кийим, канча сомго кийинесиз? 5000. Ошончо арзанбы? Ооба. Неге? Менден сурабай. Стоит, чтоб такая одеться. Может, не бойтесь? Да не, ну не стесняйтесь, Чонгус, вы чё? Вас как зовут? Айсулу. Айсулу. Можно, да, паузу сделаем небольшую? Сколько стоит вот такой наряд, скажем? Я не знаю, я не помню. Сколько вы тратите в среднем на одежду? 5-6. Это на один комплект только? Да. А на весь сезон, скажем, весну? Ой, я даже не считала. Ну, приблизительно. Ну, я могу, не знаю, 20 как-то. 20, да? Не знаю. Чё, Рахмат? Не знаете даже. Ну, просто красиво одеты, да? Ой, здравствуйте. Вас как зовут? Азиза. Азиза. Классно выглядите. Хотим уточнить, сколько вы тратите на весеннюю обновку? Я даже не считаю. Ну, примерно. Примерно 3-4. 3-4 тысячи сомов на один сезон, весну? Да. Вы что покупаете? Только одну футболку взяли и все. Вы говорите в общем? В общем. Наверное, 13-10. Это на 3 месяца, март, апрель, май. Да. Пару комплектов одежды и все, да? Да. Классно, экономично и стильно. Чоң рахмат. Ар кандай экенин понятно, ар бир кыздын табити. Жок, целый комплект десек болот. Даже носкиден баштап, прям кымбат көйнөктөргө чейин болсо дагы приблизительно орто эсепмен канча коротосуздар? Көп деле коротпойм, көбүнчө шаяда иштейм. Өз тайжемдер эле тигип берип коет, мен көп сатып алып алыр дейм. Сиз өзүңүз көзүңүз тигип аласызбы? Үстүңүздөгү мисалы. Тигип алганбыз. Серьезно? Өз эмес, но тигип беришет да. Мен неме көп деле ала бербейм үстүңкү кийимдерди. Жок, просто мындай өзгөчө экен да, пальтоңузду көрүп алыстан байкаганым да, анан кымбат болуш керек деп атайын келсем, өз колу менен тигилген, Кыргызстанда жасалган ушундай кийимдер бар экен, кыздар байкаңыздар. В целом негизи коротсоңуз канчага чейин коротуш мүмкүнсүз? 15 000ге мындай бир кийгенген кийим алсам керек. Жазгыга 15 000ге бир кийинип койсоңуз, в принципе, жетет. Нет, жетпей. Ну, мындай. Вот, мондай кийингенге, например, да. Бир комплектке 15 кетсе, жаздан чыгып кетиш үчүн 3 комплект керекпи жок дегенде?
Хотя эки, но бир менен эле чыксак болот, азыркы убакта кризис. Хотя бы 2 деген гана, значит 30. А если вообще жирно мечтать этип салса, анда 45 экен, э? Да, нормально болот болуш керек. 30-45 тура эле бир чет, себеп дегенде эми кыздар татынакай кийинип жүрүшүңүздөр керек, антпесе болбой калат. Атыңыз ким? Айкыз. Айкыз, эмнеге айткыңыз келбейт? От стилиңиз аябай сонун экен, алыстан көрүп эле прям байкалат экен да. Анан мындай стилде жүрүш үчүн канча сом коротосуз? 1000 сом. Коюңузчу, Айтпай эле коеюнчу. тартынбаңыз. Приблизительно 3 ай, март, апрель, май. Жаз мезгилинде кыздар прям ошол кезде ачылат деп биз эркектер өзүнчө сүйлөп коебуз. Ошол кезде канча сомго кийинесиздер, канча комплект кийим аласыздар? Среднем кыздар канча жетет? Эжек өзүңүзгө. Весенний спортивка керек, весенний кроссовка, ботсы, туфли. Все надо. И ошонун баары приблизительно канча сомго айланып калат? 10 000, 20 000. Смотря кайсыл жактан аласың, эмне киет, кыздардан өзүнө жараша, ар кимдики ар кандай кетет бюджети. Сиздики 10дон 20га чейин. Меники ошондой. 3 айга. 3 айга жок, 3 айга эмес. Бир эле айдыкы бул? Эле айдык. Анда целый бир сезонго орто эсеп менен эми күндө эле ала бербейсиң, ошондо бир 40-50гө сизге в принципе кенен жетет. Мен ай сайын ала бербейм да байке. Жокко. Жок, эми бир алганда ошо бир сезон ошол эле кийимдер менен чыгып кетесиздер. Сезон дегенде жазда. Ооба. Анда 20 000 сом коротот экен эми жазга. Эми сырткыны да, ички кийимдерди күнүгө придется менять. Ал эми само собой. Айгыз, чоң рахмат. Стилиңиз дагы бир жолу айтасыз, сонун экен. На весну только. Ну да, уже сезон, пора обновляться, и поэтому сколько вы тратите в среднем? Да. 20 000. 20 000, да? Это на 3 месяца. Нет, на месяц, наверное. Как? Вы каждый месяц обновляете гардероб на 20 000? Да. У вас большой шкафчик? Да. Одежда там не помещается, да, уже? Не, ну нормально. Основной стиль у вас спортивный вот такой или... Спортивный. Да, и я так понимаю, то, что у вас кроссы только стоят 3-4 тысячи, да? Угу. А спортивка где-то, ну, скажем, 5 в среднем. 20 000 это если только на месяц. За сезон, за весну только вы потратите, ну, приблизительно $1000, да? Да. Родители оплачиваете или сами зарабатываете? Сама. О, Так что могу себе позволить. учитесь, кыздар, учитесь. Классно. Вас как зовут? Джибек. Джибек молодец. Штука долларов на сезон. И притом сама зарабатывает. Вообще классно. Мен өзүм где-то 8-9 кетирдим да, ошо жазга карата кийингеним. Билбейм калгандар кандай экен. 8-9 миң болгондо бул бир комплект эле же 2-3пү? Жок, 2-3 кийимдер баасы жарашат. Жок, ошо анан мен байкап калдым да, көпчүлүк учурларда кыздардын кийимдери аябай коз көрүнгөнү менен мындай баасы арзан болот экен. Эми ким кайсы жакта кийинсе, кээ бир бутиктен, кээ бир базардан. Сиз өзүңүз? Мен өзүм кээде бутик, кээде базарда. Только что девушка тоже сказала, то, что где-то 8 000 она тратит. Это, она сказала, на 2 комплекта одежды. У вас так же? Нет, на один. На один. Смотря вещи качественные или нет. А как можно отличить, где дорого, где дешево, бутик, рынок? Ну, рынок всегда намного дешевле. Вы там одеваетесь? Ну, смотря, мне без разницы где, главное, чтобы вещь была качественной, да, и приемлемой цены. Примерно, если... Примерно где-то 5-6 тысяч, наверное. Да ладно. Ну, то есть весь весенний комплект, да? Да. Я не считала. Тоже, наверное, где-то тогда 10 тысяч. Если весь комплект, типа куртка, все остальное. Достор, эң сапаттуу бут кийимдерди эң арзан баада кайсыл жерде алса болот деген чоң суроо жаралып жаткан болсо, анда баарыңыздарды красивый шаги дүкөнүнө чакырабыз. Красивый шаги дүкөнүндө соода кылуунун бир нече себептери бар. Алардын эң башкысы албетте баалар. Бут кийимдердин баасы 1000 сомдон 3,5 миң сомго чейин.
красивый шаги дүкөнүнүн дагы бир өзгөчөлүгү бул албетте кенин ассортименти. Себеп дегенде айымдар, мырзалар үчүн бул кийимдерден сырткары көбүктөр үчүн да сонун кийимдер бар. Көңүлүңүзгө жаккан бут кийимди алыш үчүн болгону гана Совет Акунбаев көчөсүндө жайгашкан ушул дүкөнгө келип алсаңыздар болот. Андан сырткары красивый шаги дүкөндөрүнүн филиалдары Аламедин базарында, Восток 5 кичи районунда, Билинки Баканбаева көчөлөрүнүн кесишинде жайгашкан. Андан сырткары Бишкек шаарыбыздан бир аз алысыраак жашаган биздин кардарлар үчүн Сокулук базарында жана Кара Балта базарларында жайгашкан дүкөндөрүбүз бар. Келип соода кылып кетсеңиздер болот. Ассортимент менен кененирээк таанышам десеңиздер, анда сөзсүз түрдө Instagram баракчасына катталып туруңуздар. Ал жакта баардык бул кийимдердин баалары жана маалыматтары жазылган. Жана эң башкысы, эгерде дүкөнгө келгенге мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, анда Кыргызстан боюнча жеткилип берүү бизде бар. Андыктан заказ кылсаңыздар болот. Бул жакта аябай эки татына кагазды жолтуруп калдык. Атыңыз ким? Меники Ырыс. Ырыс, сиздики? Наристе. Наристе, Ырыс. Кыздар деп айтпай эле коеюн, жеке өзүңүздөр жазында жаңыланып коюш үчүн гардеробду канча сом коротосуз? Жайындабы? Жазында. Жазындабы? Себеби кыздар жазында ачылат деп айтып коебуз, бир эркектер бир өзгөчө башкача кийинип баштайсыңар да жазда. Ошон үчүн кызык болуп атат, канча сом короторуңар? Көп деле кетпейт. 5000 кетет. Сиздикичи? Меники деле ушундай. 5000 дегенде сиздер азыр бир эле комплект айтып атасыңар, бир көйнөк, бир юбка же ушул сыяктуу эле. Жок, 5000ге аласың. Жок, бир жолу албайсың да. Күндөр өткөндөн кийин да аласың. Анан жай келет. Анан ошо. Силер айтайын дегениңиз 5000 сом менен бир барып алып турасыңар ушуну. Каждый раз 5000 сом менен бир жолу аласың да, полностью. Анан ортодон кайра алышың мүмкүн. Дагы болот. Ошентип жаз өткөнчө, жай келгенче бир жок деген 15000 кетет окшойт. Ар бир айда бирден алып турсаң да. Ар кандай болот, бирок ага деле жетпейт. Жакшы, сиздики деле ушундайбы же азыраакпы же көбүрөөкпү? Ушундай эле. Чоң рахмат. Кыздардан сурап атабыз, жазгыга сиз өзүңүз жеке канча сомго кийинип коесуз? Жок, көп эле болуп кетет. Айта бериңиз да, көп болсо. Мен бул сиздин стилиңиз өзгөчө экен, мынакей жараштуу куртка, жараштуу джинсы дегендей. Биз ушундай стили өзгөчө кыздардан да сурап коюп атабыз да, канча кетет депчи. Поэтому тартынбай айта бериңиз. Монча миң сомго приблизительно кийинем деп. Нет, мен эсептебейм да, только үйдөгүлөр төлөп берет, мен алып кете берем. Үйгө келгенде деле этикеткаларды көрөсүз да, мындай чечип, мен мону 3000 сом алып үйгөн турбаймынбы? Могу туфли 5000 чыгып кетиптир. Ничего себе деп. Поэтому орто эсеп менен. Орто эсеп менен. Жок бейкен, эсептебейм деле көп. Айта бериңизчи, оюңузга келген цифраны айтып коюңузчу, макулунда эл жаман көрбөсө да ушунча сомго кийинем деп коюп. Жок. Оюнда келгенде айта албайм. Апаңызга чалып билип бериңизчи. Апа канча сомго кийинем мен? Жокпу, макул анда. Сизди 28 миңге кийинет деп жазып койрой эле. Коюңуз эми. 35 миңге кийинет экен. Здравствуйте. Вы такая нарядная, просто спрашиваем девушек, сколько они тратят на одежду. У вас хочется прям точно? Нет, сурагым келип атат чоң кыз. Очки, кожаная куртка, прям все на стиле, да? Атыңыз ким? Дарика. Дарика, канча сом? 5, 10, 20? На весну только. Один сезон. Сколько вам обходится? Минимум 5000 кетет. Максимум? Максимум 10. Минимум 5, максимум 10. И приблизительно ушундай татынакай кийинип алсаңыздар болот. Рахмат, Дарика. Очки класс. Пушка. Достор, мен эмнени байкадым, жаңы эле могул жерде эки кыз отурган, анан алардан опрос кылалы деп келатсам эле туруп эле катышты, тет жерде баратышат, такей урган бойдон кетишти, улам карап коюшат. Келе атабы, келбейби деп дагы карап атат. Бул менен эмнени байкаса болот? Коркушат. Жооп бергенден качып калыптыр. Эми албетте биз өтө деле аны критикага албайбыз, себеби камерадан уялган адамдар көп. Бирок эмнени жакшы байкап калдым, кийин маршруткаларга кирердим, камерамды көтөрүп отурган болсом, баары эле качып чыгып кетсе маршруткада целый өзүм жалгыз кетчү экенмин да. Жакшы метод. Вас как зовут? Аида. Аида, у вас прям такой нестандартный стиль. Давайте, приглашаем вас тоже. Салам алейкум. Вас как зовут? Чика. Чика, давно ее знаете? Нет. Нет, да? Я сейчас у него вопрос буду проводить. Сколько вы тратите на одежду? Только на весеннюю коллекцию.
Я не знаю, я вообще не трачу. Ну, в среднем, хотя бы. На пару обновлений, ну, как минимум 5000 уходит. Да? 10, Да. 20. Иногда да. Только иногда тратите 20 тысяч, да? На весну это еще, считаю. Или только на один месяц. В один сезон сразу все. Потому что за границей и вот. Так, а замечали за ней такое, то, что она часто покупает себе одежду или нет? Нет. Нет, да? Я не знаю. Не знаете, да? Мы первый раз видимся. Первый раз видимся. А, да? Да. Все, тогда вместе пообщайтесь. Классный аппарат. Смотрите прям. Үштік ол. Жоқ, атыңыз кім? Айчолпон. Айчолпон. Соның кейін олыпсыз, прям жараштуу, соның болот. Анан негизи жаздында кыздар өтө көп, биз эми эркектер айттык го, ачылат. Ошон үчүн ачылган сыры бир чети кийимде болот. Ушу кийимге канча сом коротосуздар? Өзүңүз лично, кыздар эмес, а лично өзүңүз. Сказать каждую вещь или как? Ну, общий, обобщенно канча миң кетип калышы мүмкүн. Жазгы сезонго. Бир ай эмес? Ну, если по сезону считать, то у меня 15-10, так вот все это рассчитано. 3 айгабы? Нет, не на 3, на месяц. На месяц. Бир айга 15тен болуп атса среднем. Анда бир айда 45 000 сомго кийинип коесуз. Да, получается так. Ошо менен жаздан прям красиво чыгып кетесиз. Да, можно. Инстаграмда мондай сонун сүрөттөр менен, Ну, я как бы так особого повода не даю Инстаграму, но... Жакшы, анда гардеробуңузда эң кымбат кийимди канча алдыңыз эле? Куртку за 5 тысяч. Эң кымбат 5000 сомбу? Могу эл катары эле Я экен. слежу за модой, я не бегу за ней. Жакшы. Уже жага баштады. Жигиттер прям вау деп атат. Молодец деп. Конечно, уруксат сизге. Мейлиңиздер, жакшы барыңыздар. Так, ошондо аял алсаң, ар бир айда 50 000 сомдон кийинип турса, бир жылда 200 000 сом токко кийимге коротот экенсиң аялга. Филармония жактан кыз издеп эч качан таанышпагыла жигиттер. Бир сезонго монча миң сомго кийинсе мага жетет деп. Соңғы бір 10 миңге жақын. 10 миңге жакын сизге жетет. Ашык эмес, кем эмес. А сиздикичи? Меники деле ушундай болуп калат. Гардероба, ну, На весь сезон с учетом. на весь весенний сезон. Да. Они где-то тратят, Нет, вы только про себя скажите. про себя сказать, ну, я где-то около 10 тысяч, наверное, на все в общем. На 3 месяца. Ну да. На весну особо много не надо. Серьезно? Да. Не, просто мы не в первый раз слышим то, что 10 тысяч это стандарт. Да, в основном да. Ну это же один комплект получается, там туфли, рубашка какая-то, джинсы. Ну, на сезон особо много не надо, потому что время быстро пролетает очень сильно. Не комплектер ойдик. По-разному, білбеймін арған. Сиз өзүңүз чеке канча коротосуз? В смысле, общий киінген бе? Общий кийинген, прям носкиден баштап, там, грубо говоря, майка, зайкаларга чейин болсо дагы, иши жазгыга тиешелүү кийимдерге канча сом коротосуздар? 15, наверное. 15. 15 000, 3 айга. Каждый месяц 15 000 сомдон кийинип туруш керек. За сезон. За сезон 15 000, Все, тура эле экен анда примиси, ар бир айда 5 000 сомдон. Чоң рахмат. Келиңиз. Негизи кыздардан сурап атканбыз, анан сүйлөсөк болобу деп калдык. Мындай, сиздин оюңуз боюнча кыздар бир айда канча, бир айда өдүн, жазгыга канча сом коротот деп ойлойсуз? Кийимге. Кийимге менин өзүмдүн карындашым бар, карындашым билбейм, жума сайын эле мамашадан сурай берет да акчачы. Эмне каяка кетирет билбейсиң да ошон. Кийимдерин сурасаң эле бул подружканыкы, тиги подружканыкы деп эле жүрөт да. Кыздарда да алышып кийишмей бар экен, Бар да, конечно. Мына мен өзүм общагада жашайм, БГУнун общагасында. Көрөм, байкалат, бирөө окшош кийимди кийип жүрүп эле тиги кыз кийип калат. Ошол. Мен бул нерсе эркектерде өнүккөн болуп атпайбы? Брат, костюм берип туруш, туфлиң берип туруш деп. Байкасам акыркы күндөрү жигиттерден жоголуп кетиптир эми. Көп эркектер көрбөйсүң, азыр алышып кийишип калгандарды. Бирок кыздарда башталыптыр эми, Естественно, ал. Өзүңчү жазгыга нормально кийинип коюш үчүн канча сом коротосуң? Азыр ойлоно элекмин. Азыр бирөөнүкүн кийип жүрөм. Барбы дагы эле? Мейли, да, ийгилик.
мынакей достор, өзүңүздөр уккандай, өзүңүздөр көргөндөй, ар бир кыз ар кандай коротот экен. Эң азы дегенде жайкы жазгы сезонго 5000 сом коротуп кийинсем жетиштүү дегендер кыздар болду. Жана $1000 чейин дагы кийим алам деген кыздар болду да. Эми албетте ар кимдин табити ар башка, ар кимдин стили башка. Ошон үчүн ошол стилге, ошол табитине жараша кийиниш үчүн ар кандай суммадагы акча талап кылынат. Эң негизгиси кыздарыбыздын табити сонун экен. Бүгүн шаарга чыгып байкадык. Мынакей жаздын келиши менен дароо сезилип атат. Бардык кыздар татынакай, бардык кыздар сулуу, өзгөчө. Ошон үчүн Фрунзе ТВ каналы сиздерге ушундай чакан репортаж менен чыккан үчүн ыраазычылык билдирем десеңиздер, лайк басып коюңуздар, жана каналга катталганды унутпаңыздар. А биз болсо погода сонун болуп атат, аба ырайы прям адамды жыргатып аткан учурда дагы бир сурамжылоо жүргүзүп коелу. Эмне темада экенин билгиңиздер келсе, анда биринчилерден болуп көрүш үчүн коңгурону басып койсоңуздар, четинде көрөсүздөр. Фрунзе ТВ, чоң суроо, көрүшкөнчө.